Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы Баткен облусунун Лейлек районундагы Кыргыз Встреч жерлигинде УКМКнын чек ара кызматынын Баткен облусу боюнча башкармалыгынын башчысы полковник Кыялбек Төлөнбаев менен Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлигинин Согди облусу боюнча башкармалыгынын башчысы генерал-майор Хикматулло Пираковдун ортосунда жолугушуу болуп жаткандыгын маалымдайт. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө биринчилерден болуп кошумча күч жана каражаттарды туруктуу жайгаштыруу жайларына чыгаруу боюнча чечимдер кабыл алынды. Дээрлик дароо эле тараптар чыр-чатак орун алган жерден өз күч жана каражаттарын алып кете башташты. Саат 24:00 карата мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесинде кырдаал, чыңалуу элементтери сакталуу менен салыштырмалуу туруктуу деп мүнөздөлүүдө. Эки тараптын чек ара делегацияларынын сүйлөшүүлөрү Овчик Калача автожол өткөрүү жайында уланып жатат.